азыр бизде Оштунун сборный командасы ушул жерде тренировка кылып жатат. Биздин командада 5 адамда турган Оштунун сборный командасы машыгат. Ошол деңгээлде биз республикалык жана ошондой эле Кыргызстан чемпионаттарында биз байгелүү орундарды алып жүрөбүз. Стол тенниси аркылуу биз Кыргызстандын жогорку окуу жайлары аралык турнирине барып, окуу жайыбыздын намысын коргоп келатабыз. Буюрса дагы жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп үмүт менен күн сайын жумасына келип тренировка кылабыз. Ушундай бизге шарты түзүп берген окуу жайыбыздын жетекчилигине терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы ушу студент достор, агай эжекелерди биз сергек жашоого чакырып кетмекчибиз. Технологиялык университеттин эмгек жамааты жана ректорубуз тарабынан 2018-жылы атайын стол үстүндөгү теннис боюнча ушундай бир спорттук здание куруп беришти. Бул спорт залда стол үстүндө теннис боюнча агайлар жана студенттер машыгып келе жатышат. 1-3, 5 күндөрү студенттер арасында, ал эми 2-4 күндөрү мугалим, агай эжекелер арасында спорттук секция уланып келүүдө. Бул негизги максат эми студенттерди жана агай эжекелерди спортко тартуу, ден соолугун чыңдоо болуп эсептелет. Андан сырткары ар бир айдын 25-26-ларында ушул университеттин ичинде бедешекке өтүп турабыз. Биринчи орунду алган студентибизге университет тарабынан кубок жана диплом, грамоталар тапшырылды. 16 группасынын студенткасы Исмайлова Розагүл өзүбүздүн курама команда менен биргеликте биринчи орунду ээлеш. Ал эми студент балдарыбыз 1-2, 3 орундарды ээлеп келишет. Шаардык жана областтык, республикалык деңгээлдерде өз ордуларын таап, элдештерде ийгилик менен келип университетке кызмат өтүп келе жатышат.